Кутмандуу күнүңүздөр менен, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Жылан баккан аял» аттуу романынын 3 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться жана жакты баскычтарын басууну, комментарий жазууну унутпаңыздар. Бир күнү Айниса жумушунан эртелеп келе жатса, алдынан Зукешене өзүн күтүп тургандай түрдө алдынан тосуп чыкты. Айниса, айланайын, кээде биздикине деле кире кетип жүрбөйсүңбү? Чай ичкиче аркы беркине сүйлөшүп, чер жазат элек, деди ал жайдарлана. Апа, колум бошобойт. Үйгө деле күн алыстан келип, кайра эле шашып кетип жатам. Колум бошогондо сөзсүз сиздердикине кирем. Иши иштеп эле жүрө бербей эс алсаңчы. Акча менен оокаттын түбүнө эч ким жеткен эмес. Качан болсо эле чуркап жүргөнүңдү көрөм. Апа, тигүүчү цехтин жумушу тегирмен сыяктуу тынбай жүрүп турат экен. Мен деле эс алайын дейм, бирок жумуш ага жол бербей жатат. Өзүңүз кандайсыз? Ата күүлү күчтүү турабы? Кудайга шүгүр, айланайын. Баары жакшы. Мен кечээден бери сени күтүп атам. Эмне болду, апа? Жайчылыкпы? Жайчылык эле, айланайын. Сени менен сүйлөшө турган сөздөр болуп калды. Үйгө кирсең, чай ичкиче кеңешели. Апа, мен шашып жүрдүм эле. Ушул жерден эле айта бериңиз. Анда жүрүсөң, отуруп сүйлөшөлү, деп Зукешене бак түбүндөгү узун отургучту карай басты. Эми айланайын, Айниса, өзүң жөн билгеле келин көрүнөсүң. Бая күнү үйүңдү сатам дегендей айттың эле, анын үстүнө жалгыз бойдагы турат экенсиң. Бул үйдүн жумушуңдун алыстыгынан деле тажап жүргөндүрсүң. Биз балдар менен кеңешсек, алар сен канчага муну сатып алсаң, ошончо пулуңду берели дешти. Кандай дейсиң? Деп отура берип, жанына келип отурган Айниса тигиле карады. Үйүн сатайын деген ою бар болсо да, ага чыгынбай жүргөн ал бул күтүүсүздүктөн эмне дээрин билбей калды да, сатайын дегем, бирок, деп мукактанды. Айныба, айланайын, балдар каалаган бааңда сатып алабыз, керек болсо шаардан үй сатып беребиз деп жатышат. Калп айткан менен болобу? Сен жашап жаткан чет сарай мал бакканга аябай ыңгайлуу, айланасындагы жери да багбанчылыкка кенен. Бирок сен жалгыз бой экенсиң. Бул жер сага ыңгайсыз. Андан көрө шаардын ичиндеги жанагы куркулдайдын уясындай болгон үйлөрдөн сатып алып жашасаң жыргайсың. Кыскасы, бул үйүңдү бизге сат, балдар сени ыраазы кылышат. Макул, апа. Бирок мен дагы кабыргама кеңешип көрөйүн, жообун эртең айтайын, деди Айниса. Бул ишти өзү эле чечээрин билип турса да, анын орчундуулугунан улам кескин жооп айтканга чыгына албай. Болуптур, эртең жумуштан келатып биздикине кир. Бирок айный көрбө, балдар сени ыраазы кылабыз деп жатышат. Мындай ыңгайды колдон чыгарбашың керек. Макул, эртең жообун берейин, апа, деп Зукешене менен коштошкон Айниса оюнда жүргөн иштин оңой ишке ашканы калганына негедир сүйүнбөстөн кайра коңултактай түшкөнсүдү. Бул 5-6 айдан бери мында жашап көнө түшкөндүкү жана раматылык жубайы Назардын элесине байланыштуу экенин болгулугун Айниса ары ойлонуп, бери ойлонуп отуруп, акыры сатайын деген чечимге келди. Бул тууралуу сиңдилерине чалып айтса, алар да каяктагы бир аңырайган адырдын түбүндөгү эски үйүнө каалаган баасын берип жаткандарына таң калып, кайра сүйүнүшүп, ал тургай бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоосун талап кылышты. Ошентип Айниса үйүн сатмай болуп, эртеси күнү келатып Зукеш апалардыкына кирди. Анын сатууга макул болгонун уккан ансыз да меймандос үй ээлери дасторконун жайын атышып, Айнисаны сыйлагыча шашышты. Зукеш апа менен Айниса ар кайсыны сүйлөшүп чай ичкиче, карылардын бул иш боюнча телефон чалынып чакыртылган кенже уулу Нуртилек да жетип келип, ал Айниса менен кадимкидей соодалашууга өттү. Эже, биз сиз менен акчалай да, алмашуу жолу менен дагы соодалаша алабыз. Акчалам десеңиз ага деле макулбуз. Бирок үйгө үй алмашсаңыз сизге дагы, бизге дагы жакшы болчудай. Анткени сиз баары бир эле биз берчү акчага үй сатып аласыз да, туурабы? Ошон үчүн сиз үй сатып алуу,
Биз үй сатуу түйшүгүнөн кутулуп, эки үйдү башма баш эле алмашып жибербейлиби? Деди Шыр эле. Макулмун, деди Айниса да ага жараша. Бирок силер мага кандай үй сунуштап жатасыңар? Алмашсаңыз андан абдан жакшы да болот. Биздин ал үйүбүз сизге жагат болуш керек. Өзү шаардын жакшы районунда жайгашкан 2 бөлмөлүү батир. Ал Союз убагында курулган эски үйлөрдүн 6-кабатында. Бүгүн эле барып көрсөңүз болот. Макул, барып көрөйүн. Жагып калса сен айткандай үй сатып алат элем деп убара болуп жүрбөй алмашып алалы. Андай же бүгүнкү бүтчү ишти эртеңкиге калтырбай, эгер биздин үй сизге жагып калса дароо эле келишим түзүп, кол коюшуп, кагаздашып, бул жумушту бүтүрбөйлүбү? Деди сырткы зымпыйган кебетеси бир мүнөздүү ишкер экенин айтып турган бул 30 жаштардагы жигит. Абдан жакшы болот элек антсек. Мейли анда, азыр барып биринчи батириңерди көрөйүн, анан сүйлөшөлүк, деди Айниса. Ошенткиле, жакшы иштин баары шаар бүтөт. Анан күнүгө эле үй алмашат элек деп жүрө берет белеңер, деди Зукеш апа. Анда эже үйдүн документтерин алып алыңыз, биротоло ишти бүтүрө келели. Алар шаардагы сиңдимдин үйүндө, деп Эймараң үйүнүн кагаздарын эстеген Айниса алардын жайында экенине бүшүркөй түштү. Анткени аларды баягы бул үйдү сатып алгандан бери көрө элек болчу. Анын үстүнө ал кагаздарды раматлык күйөөсү Назар бул үйдүн мурунку ээлеринин машинасына түшүп кетип эле заматта бүтүрүп келе калган эле. Эгер үйдүн документтери баары жайында болсо, паспортуңузду да алып алыңыз. Сиз документтериңизди мага берсеңиз эле, мен биздин үйдү өзүңүзгө дароо эле каттап берем, деп Нуртилек үй алмашуунун аки-чүкүсүн түшүндүргүчө жолго чыгышты. 1 саатка жетпей Нуртилек менен Айниса калаанын борборунан анча алыс эмес райондогу көп кабаттуу үйлөрдүн биринин 6-кабатына лифт менен көтөрүлүшүп, Нуртилек ачкан эшиктен киришти. Үйдө киши жашабай бош экен. Тоону караган терезелеринен нур төгүлүп, көптөн бери оңолуп түзөлбөгөнү байкалып турса да, бөлмөлөр кенен таза көрүндү. Мындай үйдө жашаш шаарга келгени батирден батирге көчүп, кийинчерээк жумушунан ий тапкан эле алыс жайгашып, жол азабын тарттырган жерде жашаган Айниса үчүн кыял болчу. Андыктан 2 кенен бөлмөлүү, ашканасы, жуунуучу жайы, дааратканасы өзүнчө жайгашкан үйдү бир сыйра кыдырып чыкканынан кийин эле өзүн суроолуу караган Нуртилекке Айниса башын ийкегилей карап, "Үй мага жакты, алмашалы", деп жиберди. "Анда жакшы болот эле эже. Эми сиңдиңиздикине барып, сиздин үйдүн документтерин көрүп, баары жайында болсо нотариуска кирип, бул үйдү сизге өткөнүн күбөлөндүрөлү. Анан бүттү, бул ачкычты колуңузга карматам. Кааласаңыз эртең эле көчүп келип жашай берсеңиз болот", деп өзүн жагымдуу жылмая караган Нуртилектин да буга кубанганы байкалып, дароо эле жасалчу иштин жайын айтты. Ошентип, көп өтпөй алар шаардын жаңы конуштарынын биринде жашаган Айнисанын сиңдиси Жипарисанын үйүнө келишти. Нуртилек үй ээсинин чай ичкиле дегенинен сылык баш тартканы менен болбой эле үстөл боюна отурду. Анын эмнеге отурганын айттырбай түшүнгөн Жипариса бир кезде раматлык жездеси каттырган бир папка кагаздарды таап чыкканы, төркү үйүнө кирип кеткенинде алардын туура болушун Кудайдан тиленген Айниса дастурконго нан койду. Жипариса бир аз күттүрө түшүп, анан бир папка кагаздарды алып чыгып Нуртилектин алдына койду. Ал улам бир кагазды папкадан сууруп чыгып, аларды барактап, үңүлө карап баштады. Ал бул аракетин көпкө деле созгон жок. Бат эле кагаздарды жаап, үстөл четине жылдырды да өкүнүчтүү түрдө үн катты. "Эже, силер эмдигичи чет сарайды өзүңөргө каттата элек турбайсыңарбы? Кандайча каттата элек экенбиз?" деп ансыз да ичинен кыпылдап коркуп турган Айниса чочуп кетти. "Чет сарайдын мурунку ээлеринен сиздерге 6 айлык мөөнөт менен саткан үйүн каттатып алуу укугуна ээ кылган күбөлүк, мындайча айтканда доверенность берилиптир. Сиздер бул үй мүлктүн өзүңүздөргө өткөндүгү тууралуу мамлекеттик каттоо мекемесине арыз жазып билдирип, өзүңүздөргө каттатып, анан мамлекеттик нотариалдык конторага тиешелүү акчасын төлөп күбөлөндүрүшүңүздөр керек болчу. Могул доверенность 6 айга берилсе дагы,
Сиздер үйдү өзүңүздөргө каттатып албай, мөөнөтүн аябай эле көп убакытка өткөрүп жибериптирсиздер. Бул эми өз күчүн жоготуп коюптур, деп Нуртилек кагаздардын арасынан кызыл өңдөгү калың кагазды сууруп көргөздү. Айланайын, мен эми эмне кылышым керек? Деп Нуртилектин бир дагы сөзүнө жөндөп түшүнө албаган Айниса аны айласы кете карады. Эми эмне кылышыңыз керек? Деп өзүнө берилген суроону кайталап ойлоно түшкөн Нуртилек кайра жандана түшүп, жумшарган өңдө Айнисага карап, анын сарсана боло түшкөнүн байкап жооткото сүйлөдү. Анын кыйынчылыгы деле жок. Эгер мурунку ээлери макул болсо, доверенностьти кайра жаздырышыңыз керек болот. Бул бат эле жасалчу иш. Эгер мурунку ээлери макул болсо, кайра жакшы. Мурда байкенин наамына жазылган экен. Эми болсо сизге жазылып, иш оңой эле, көп машакатсыз бүтөт. А эгер мурунку ээлери макул болбой койсочу? Деп Нуртилек бул сөздү эки жолу айтып ийгендигинен улам коркунучу дал ушул сөздөн козголгон Айниса шектенип сурады. Сиздер үйдү өзүңүздөргө убагында каттатып албагандыгыңыздардан улам мурунку ээлерине менчик укугу кайра кайтып кетиптир. Эми алар чет сарайды сиздерге сатпай айнып кете да алышат. Буга алардын толук укугу бар. Анан мен эмне кылышым керек? Мен анан үй жок каламбы? Деп Айнисанын ого бетер үрөйү учту. Акча деген аларга берилген да. Алар үйдү кайрып алышса, акчаны кайтарып бериштери керек да. Деп баятадан бери бул сүйлөшүүгө күбө болуп унчукпай турган Жипариза ортого кийлигишти. Албетте, деп ээген таянып ойлоно түшкөн Нуртилек жандана түшүп жооп берди. Эгер алар үйдү саткандан айнышчу болсо, акчаны кайрып бериштери керек. Могул $50,000 алдым деген тил катты жаздырып, нотариуска күбөлөндүрүп койгонуңуздар абдан жакшы болгон да. Болбосо эмне үйдөн жок же акчадан жок калмак белем? Айланайын, Нуртилек, айтчы, эми мен эмне кылышым керек? Деп Айниса айласы кеткен түрдө жаш жигитке карап чыйпылыктап жиберди. Алар сизге кайра доверенность жаздырып бериштери керек же акчаңызды кайтарып бериштери керек. А эгер антишпесечи? Анда колуңузда акчаны алдым деген тил кат, анан эски доверенность турбайбы? Ушулардын негизинде сотко берип, үйдү же акчаны кайрып ала аласыз. Бирок мен ойлойм, ага жеткирбей эле бул жумушту бүтүрөсүз деп. Нуртилек, айланайын, ушул жумушту өзүң эле бүткөрүп берчи. Мен мындай иштердин эч нерсесин билбейм. Анын кыйынчылыгы жок. Чет сарайдын мурунку ээлерин табыңыздагы жөн жайыңызды түшүндүрүп, доверенностьти жаңыртып берүүлөрүн сураныңыз. Жаңы доверенность колуңузга тиери менен мага билдирсеңиз, мен үйүмдү сизге жаздырам. Сиз мага чет сарайды жаздырасыз. Бүттү, ошону менен иш жайында болот. Мурунку кожоюндардын ниеттери бузулбаса, анда иш азыркыдан дагы оңой бүтөт. Анткени бул ишеним кат сиздин күйөөңүзгө жазылыптыр. Анын көзү жок болгондон кийин үйдү өзүңүзгө өткөрүш үчүн бир топ документтерди топтошко туура келмек. Эми болсо алар сизге доверенность беришет. Сиз мага үйдү каттатып бересиз. Бүттү. Ушуну менен бул маселе чечилет. Ошондой эле болсо экен. Мен эми эски кожоюндарды таап сүйлөшүшүм керек экен да, деп Айниса эми иштин чоо жайын түшүнгөнсүдү. Ооба, биринчиден аларды таап, жаңы келишим түзүүгө макулдатыңыз. Анан мага чалсаңыз, ишти бир эле күндө бүтүрөбүз. Кандай жаңы келишимди түзүшүм керек? Айниса кайра түшүнбөй калды. Жаңы доверенность жаздырыңыз дегеним да. Эгер алар ниетин бузушпаса, бул жумуш оңой эле бүтөт. Коркпой эле коюңуз. А эгер бузуп жиберишсечи, анда чет сарайды саткандан айнып, акчаңызды кайрып берип салышат. Бирок андай акча азыр кимде эле бар дейсиз? Буга даай алышпайт болушу керек. Кандай болгон күндө дагы эже, могул $50,000 алдым деген тил кат сиздин колуңуздагы эң негизги көзүрүңүз. Эгер бул кагаз жоголчу болсо, анда үйдөн да, акчадан дагы кол жуудум дей бериңиз. Анда аны мурунку кожоюндардын абийири менен уяты бул ишти чечип калат. Ошон үчүн документтериңизди аябай бекем жерге катып, эч кимге, өзгөчө мурунку чет сарайдын ээлерине четин дагы көрсөтпөңүз. Айланайын, чын элеби? Эми кандай баляга кабылдым экен? Коркпоңуз. Эски кожоюндарды табыңыздагы чоо жайыңызды түшүндүрүп, жаңы доверенность жазып берүүлөрүн өтүнүңүз. Болбосо акчаны кайрып берүүнү талап кылыңыз. Алардын дарегин эми мен кайдан табам? Мына бул документтерде даректери даана жазылып турбайбы?
деп Нуртилек Айнисанын алдына алиги доверенность аталган кызыл кооз кагазды жылдырды. Анда ушул дарек боюнча таап барсак болот турбайбы? Ооба, таап ээлерине жөн жайыңызды түшүндүрүңүз. Күйөөңүздүн өлүп калганын айтып, өзүңүзгө доверенность жаздырыңыз. Не бар не жок бул документтердин көчүрмөсүн далил катары алып алыңыз. Ал эми бул түп нускаларын бекем жерге жакшылап катып коюңуз. Аларды сурашса, доверенность жазылгандан кийин көрсөтөбүз деңиз. Макул, ошентейин, деп Айниса ындыны өчө жооп бергенде Нуртилек ордунан туруп коштошо берип кошумчалады. Эже, ушул ишти бүгүн бүтүрсөңүз бүгүн, эртең бүтүрсөңүз эртең жанагы үй сиздики болот. Анда эмесе сизге ийгилик каалайм, деп сыртты көздөй басты. Эже, мындай чоң ишти ушундай да чала бүтүрөсүңөрбү? Ошондо эле баардык документтерин тууралап, үйдү мыйзамдуу түрдө менчиктеп койбойт белеңер. 7-8 айдан бери мурунку ээси аны кайра сатып жиберсе деле жүрө бересиңерби? Деп Нуртилек кетери менен ансыз да ичинен өзүн жеп отурган Айнисаны сиңдиси жемеледи. Жездең үйдү сатып алганында кожоюндар менен өзү жалгыз барып эле бир күн кечке жүрүп бүтүрүп келе калып, баары жайында байбиче, деп мага могул папканы карматкан болчу. Мен ага ишенип буларды караган да эмесмин. Андан көп өтпөй эле каза болуп калбады беле. Мен үйдү Назар өзүбүзгө жаздырган экен десем көрсө, деп ички кыйын баса албай жашып кетип бышактап жиберди Айниса. Көрсө ал раматлык мага муну айтпай кеткен турбайбы? Эмне кылам эми? Эмне кылмак элек? Мурунку кожоюнду таап, жанагы жигит айткандай кайра доверенность жаздырабыз да. Ал оңой эле иштеди го, жанагы бала. Жездемдин өлгөнүнө 7-8 ай болуп калыптыр. Ошондон бери бул документтерди бир да жолу карап койбогонубузду кара. Ай ушу биздин кенебестигибиз ай, деп эми Жипариса бул ишке өзүн кошо күнөөлөп, эжесин жооткото сүйлөдү. Ошондой оңой эле бүтсө экен, болбосо жездең экөөбүздүн өмүр бою тапкан ташыганыбыз текке кеткени турат. Жалгыз карманаар мүлкүбүз эле да ушул үй. Нуртилек айткандай, үйүн саткандан айнып кетишпесе экен эски кожоюндар. Анда акчаңызды кайрып беришет. Чекесинен тандап туруп, бул баланыкынан да жакшы үй сатып аласыз ошончо акчага. Эмнеден коркосуз? Деп Жипариза ичинен буга анча ишенбей турса да, эжесин жооткото сүйлөдү. Билбейм ай, жүрөгүм түпөйүлдөнүп коркуп атам. Ошондой эле болсо экен. Ошондой эле болот. Буюрса дейинчи. Андан көрө чай ичип алып, үйүңөрдүн мурунку ээсинин үйүн издеп жөнөйлү. Ошондон 2 саат өтпөй эле эки эжесиңди шаардын кичи райондорунун бириндеги көп кабаттуу үйлөрдүн эң биринчи кабатындагы батирдин эшигин шыңгыратып турушту. Азыраак турушкандарынан кийин үйдүн эшиги ачылып, ичкериден 30-35 жаштардагы жигит көрүнүп, эки аялга суроолуу көз жүгүртүп, баш ийкеп учурашымыш этти. Саламатсызбы? Бизге Альмир байке керек эле, деп Жипариза оозуна сурады. Ал азыр бул жерде эмес, атамда эмне жумушуңар бар эле? Деп ал жөн гана сыпайычылык үчүн гана сурагансыды. Биз былтыр силерден үй сатып алдык эле. Ошонун доверенностьсынын мөөнөтү өтүп кетип, атаңызга аны узартып бересизби деп келдик элек, деди Жипариза. Кайсы үй? Былтыр биз көп үй сатканбыз. Жигит дали болсо түшүнө бербегендей аялдарды бүшүркөй карады. Төш булак айылынан мурдагы колхоздун мал сарайын саттыңар беле? Деп эми демилгени биротоло колго алган Жипариза жигит менен өзү гана сүйлөшө баштады. Ооба сатканбыз. Эмне болду? Бир нерсеси туура эмес болуп калыптырбы? Жок, баары эле жайында. Бирок биз аны убагында өзүбүзгө каттата албай калып, сиздерге ошонун доверенностьсин кайра жаздырып бересиздерби деген өтүнүч менен келдик элек. Кандайча кайра жаздырып? Деп жигит эч нерсеге түшүнбөгөндөй туруп калды да, анан жандана түшүп сурады. Эми силер Төш булактагы үйдү эмдигиче өзүңөргө каттата элексиңерби? Ооба. Эмдигиче ушул убакка чейинби? Ооба, жагдай ушундай болуп калды. Үйдү сатып алган киши капысынан каза болуп калып, биз болсо үй бизге эбак каттатылган экен деп жүрө бериптирбиз. Ой, ушундай да кайдыгер болосуңарбы? Ал үйдү силерге сатканыбызга 1 жыл болгону калбадыбы? Мындай болбойт да. Ооба, бизден кемчилик кетип калды. Айыбыбызды тарталы. Үйдүн доверенностьсин кайра жазып бериңиздер. Сиздер менен соодалашкан адамдын көзү жок үчүн биз үйдүн документтеринин көчүрмөлөрүн ала келдик эле. Алар мына, деп Жипариса Айниса кармап турган папканы кол жаңсай көргөздү.
Кечиресиздер, бул иш менин колумдан келбейт. Кийинчерээк келиңиздер. Кой, антпай айланайын. Бизге силердин жардамыңар аябай керек. Анткени үйдү биз жакында саталы дедик эле. Эптеп бир чыгынып, бир барак кагазыңды жазып берсең болот эле, деп эми Айниса сөзгө капыс аралашып чыйпылыктап жиберди. Кызыксыз койчу. Үй мага катталбаса, кантип мен сизге доверенность берем? Аны атам гана бере алат. Ал болсо бул үйүн бизге жашай тургула деп калтырып, чет мамлекетте дарыланып жүрөт. Келгенде келиңиздер, деп курсулдай сүйлөгөн жигит эки аялды көзүнүн төбөсү менен таң кала карады. Атаны кокуяй, таза балеге эми кабылганы калдым окшойт. Мен үйдү алмашканы атпадым беле. Эми эмне кылам? Деги атаң качан келет? Деп Айниса чындап кейип жиберди. 1 ай, 1,5 айда келип калат. Ошого чейин күтө туруңуздар. Келсе маселеңерди чечип берет. Анын келгенин биз кантип билебиз? Чалып билип туралы, телефон номеруңду бересиңби? Деди Жипариса айласы кеткен түрдө. Берейин, сиздер дагы номеруңуздарды таштап кетиңиздер. Үйдүн кожойкеси ким? Деп сурап, ал Айниса менен телефон номер алмашты. Үйүңүздү кандай үйгө алмашканы жаттыңыз эле? Деп такып сурады ал эки аял жөнөй бергенинде. 2 бөлмөлүү батирге алмашканы жаткам, деп жооп берди Айниса. Айгер сатсаңыз канчага берет элеңиз? Ошол эле силерден сатып алган акчабызга сатмакмын. Анда жакшы экен, деген жигит коштошпостон эшигин жапты. Уулу Зарыл айткандай, чет сарайдын мурунку кожоюну Алмир бул учурда чын эле Кыргызстанда эмес болчу. Жай мезгилинде Ысык көлгө эс алганы келген бир кездеги кесиптештерин Алмир көп эле жолу меймандостугун көргөзүп сыйлады эле. Эми алар бул жолку келгендеринде ошого жооп кылып, аны Орусиянын байыркы шаары Воронежге алып кетишкен. Ден соолугу чикирттеп жүргөн аны ошол достору ал жактагы күчтүү дарыгерлерге 2 иштен 1 иш кылып көрсөтүшмөк дагы болушту. Айтор Алмир жаш кези өткөн жерине барып эс алып дагы, дарыланып дагы келмей болуп, үйүн келин уулуна калтырып аттанып кеткен эле. Бала кезинде учкуч болсом деп кыялданган ал 8-классты бүткөнүндө ошол максаты менен Воронеж шаарындагы авиациялык окуу жайга өтүп, 5 жылдан кийин учкуч болбосо дагы алар учкан темир куштарды тейлеп оңдогон техник деген кесипке ээ болуп, лейтенант наамын алып, ошол эле өзү окуган шаардын четиндеги аэродромго көп жылдар бою эс алууга чыккыча аскердик кызматта болгон. Ошол окуу жайда окуп жүргөнүндө Светлана деген татынакай орус кызына үйлөнүп, бир отпускасында аны алып келип, ата-энесинен бата алып кетсе, кийинки отпускасында алар 3 айлык уулу Зарыл менен келишкен. Боюнда бар кезинде калып калган окуусун улантышы үчүн Света ошондо канча кыйылса дагы айласыздан 3 айлык Зарылды Алмирдин ата-энесине таштап кетүүгө аргасыз болгон. Ошентип жылдар өтүп, Света окуусун аяктагыча Зарыл да бой көтөрүп, чоң ата чоң энесин өнтөлөп баккан ал өзүн жараткан ата-энеси канчалык бооруна тартып, Орусияга алып кетели дешсе да бой бербей койгон. Аңгыча экөө удаалаш 2 кыздуу болушуп, алардын түйшүгүнө малынышып, эми Зарылды өздөрүнө алгылары дагы келбей калышкан. Ошентип Абышка кемпирдин эркеси болуп чоңойсо да, курама темир курч болот дегендей, Зарыл окууну мыкты окуган мектептеги тың окуучулардын бири болуп чоңоюп, 10-ду бүткөндө түртмөлөөсү жок эле жогорку окуу жайына өз күчү менен өтүп кеткен. Ал жогорку окуу жайында окуп жүргөнүндө дагы алдыңкы жана активдүү студенттерден болуп, жогору жактагылардын көзүнө көрүнө алгандыктан кызыл дипломду колго алары менен кызматка илешип, министрликте иштеп калган. Айтор кызматтык жолу ачык жана шыдыр болгон ал 30га чыкпай жатып, министрдин орун басарлыгына чейин көтөрүлүп, элдин көзүнө көрүнүп калган. Бул ийгиликтерине жараша ал турмушун дагы оңдоп, элдин балдары шаар четинен үй саларлык жерге жетпей, батирден батирге көчүп жүрүшсө, ал улам бир үй салып, баасы бир тамдык жол тандабастарды тээп, калаанын элитный деген районуна хан сарай салып баштаган. Ушинтип абдан жакшы келатып эле ал бир күнү катуу мүдүрүлүп, коррупциялык махинация жасады деп
улуттук коопсуздук кызматы кармаган топтун ана башчысы катары камалып, кесилип кетпестин, түрмөгө түшпөстүн жан айласы менен ушунча жылдар бою топтогон байлыгын жогору жактагыларга пара катары берип атып дагы, айып катары мамлекетке төгүп берип жатып дагы, эл көзүнө кесилип жазаланды деген шарттуу түрдөгү 3 жылды моюнуна илип араңгутулган. Көрсө оңой келген оокат ошондой эле оңой агып кетет экен. Көп жылдап кашыктап жыйнаган кадыр барк бир заматта көңтөрүлүп, көтөрүлгүс туңгуюкка кулаш ал 2 саатта турбайбы? Ал эми санаасыз жүргөнүндө адам сезе бербеген эркиндик деген абдан кымбат жыргал экен көрсө. Аны кээде бүт байлыгыңды коротуп дагы сатып ала албай калат экенсиң. Анткени ал адамдын өмүрү менен керт башына тыгыз байланыштагы байлыкка бааланбас бакыт экен. Муну зарыл түрмөнүн тар камерасында 2 ай камалып жатып билген. Дагы жакшы, итке минип биротоло отуруп калбай жашаарында үй үстүндө үйү, айдарына астында машинасы калды. Мамлекеттик кызматка эми моюнуна соттолду деген жарлык илингенден кийин бара албайт. Кара жумушта өмүрү бою иштебегенден кийин ал үчүн бир гана бизнестен башка жол жок калды. Бирок чоң бизнес кылыш үчүн чоң акчалар керек экен. Ал эми болбогун каражат салган бизнесте өзүң жарбайсың же ишиң илгери жылбайт. Чоң жеп, чоң чечип көнүп калган жаны азга алымсынбай, көлөмдүү иштерге качырып, ийгиликтерге жетип, эл көзүнө көрүнгүсү келет. Бирок баягы эле каражаттын тартыштыгы кендирди кесип отурат. Айниса сатарын сатып алып, өзүнө каттата албай калган үйү үчүн доверенность сурап барганында зарыл ушинтип эмне кыларын билбей ары-бери урунуп, бул өзү кептелген туңгуюктан чыгып кетүүгө жылчык издеп жүргөн. Бул өздөрүнө каттатып алууга 6 айлык мөөнөт берилсе да, шалаакылык жана кенебестиктеринин айынан ал мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жибергендер зарылды бир кездеги өзү планын түзүп койгон, бирок кырсыктап калып ишке ашыра албай калган бизнестик иштерин кайрадан эсине салды. Ошол иши жүрүшүп, ити чөп жеп турган убагында шаарда кышкы эс алуу жылдан жылга күчөп, дем алыш күндөрү эл шаар сыртындагы муз тебүү жайларына, табигый жылгаяктарга агылып жатканын байкап, ушундай бир заманбап кышкы эс алуу жайын куруп, эс алуучуларга шарт түзсө, келечекте жакшы бизнестин пайдубалы түптөлөрүнө көзү жетип, калаага жакын тоолордон ошого ылайыктуу жерлерди көпкө караштырып жүрүп, акыры жакшы тааныштары аркылуу бир кары чабандан анча деле чоң эмес акчага ошол чет сарай кыштоосун сатып алып, жаңы эле ишин баштаганында жанагынтип кырсыктап калган эле. Анан элдин эс алуусунан бизнес кылып акча жасамак тургай, түрмөнүн түбүнө түшүп калбастыктын далбасасын жасап, жыйган тергенинин баарын арзан сатканында көптүн шары менен болочок бизнесине шарт түзчү чет сарай кыштоосу дагы сатылып кеткен эле. Кийин соттолду атын алганы менен, акчанын күчү менен кутулуп чыкканынан кийин сатпай өзү үчүн алып калган үйүнүн ордуна ошол кыштоону калтырбай деп өкүнүп калган. Өзү атасы менен жашай турса, кийин иши өнүккөнүнөн кийин жаңы батир сатып алат эле да. Ушинтип чет сарайдын биротоло колдон чыга элек экенин билгенинен кийин аны кайра өзүнө алып, баягы пландары боюнча өнүктүрүп ага байланышкан көп максаттарына жеткиси келип калды. Кудай буйруп, бул тоо этегиндеги жер кайра колуна тийип калса, эл жайдыргыштыр барып көңүл ача турган эс алуу жайын курмак. Ал жерде тамактануучу кафеси, ажайып түндөрдү өткөрө турган мейманканасы, кышкы муз тебүүчү аянттары, жылгаяктары, жайкы кымыз ичип, ат мине турган атканалары, спорт менен машыга турган жайлары болмок. Айтор адамдын көңүл ачуусуна бардык шарттары бар эс алуу борборун курмак. Албетте, булар кыялдагы иштер. Ал эми чет сарай колуна жакын арада кайра тийип калса, анда кышкы эс алууга катуу камданмак. Тоого чыгуучу канат курдуруп,
чана, лыжа сыяктуу тоо эс алуусуна керектүү шаймандарды сатып алып, эс алуучуларды кенен тейлөөчү кызматтарды түзмөк дагы кыштын алгачкы кары жааган күндүн эртеси шаар боюнча рекламаны мыктылап кылып, жарыяны жакшылап берип, ишин баштап жибермек. Бул кыялдуу планынын ишке ашаарына көзү жетип турат. Анткени биринчиден буга чет сарайдын шаардан жарым сааттык гана алыста экени, экинчиден анын туусунун жылгаяк тепкенге дагы, лыжа тепкенге дагы ыңгайлуу экени жол берип турат. Негизги ушул шарттар бар болгондон кийин калгандары талыкпаган аракет жана эмгектин арты менен ишке ашмак. Анан анын башталышына кичине акча салышы керек. Бул каражатты өзү жашап жаткан үйүн сатса дагы тапмак. Айтор жакшы иштин башталышына 1-2 гана кадам жетишпей тургансыды. Анын эң негизгиси болуп, башкаларга өтүп элек чет сарайды өзүнө кайра мыйзамдуу түрдө өткөрүп алышы керек. Ал дээрлик түрдө өзүнүкү болуп турат. Бирок жанак аялды кандай гана болбосун жайгарышы керек. Буга да болсо баягы эле кендирди кескен каражат жетишпей турат. Азыр $50,000 каражаты болгондо деп аны менен алиги аялды бетке чаап, чет сарайдын башын бошотуп албайт беле? Же өзү кирип турган 2 бөлмөлүү үйүн кармата берсеби? Анда бизнесинин башталышына каражатты кайдан табат? Айтор Айнисалар келип кеткен соң, анын чет сарайды өзүнө эмдигиче каттата элек экенин уккандан кийин Зарылдын оюнан ушул иш чыкпай туруп алды. Ал жерге эс алуу борборун курса эле кыялындагы иштер аткарылчудай сезиле берди. Бирок миң түйшөлүп, аны өзүнө кантип кайрып алыштын жолун издеп таба албай койду. Бир аялды ыраазы кыла албай жатканына, аны канааттандырчу акчаны бир кезде күнүгө тутамдап жүргөн жаны чындап арданды. Бирок ал аялды ыраазы кылмайын, бизнесине жол ачылбасына көзү жетип, анын башка да оңоюраак жолдорун оюнда караштырып жатып, мындай бир азгырыктуу жаман ой келди. Эгер мен чет сарайдын документин кандайдыр бир жол менен кайра өзүмө алсам, анда ансыз да мыйзамдуу түрдө атама катталып турган ал биздики болот дагы калат. Анткени ошол саткандарындагы доверенность мөөнөтү бүткөндүктөн күчүн жоготту. Бирок $50,000 алдым деп атасы кол коюп, нотариустун мөөрү басылып күбөлөндүрүлгөн тил катты кантет. Алиги аял чет сарайды бергилери келбей жатканын билчү болсо эле, ошол тил катты бетине кармап $50,000 кайрып берүүлөрүн талап кыла баштайт. Анда айла жоктон чыпчыргасын коротпой төлөп бериши керек болот. Минткенге болбойт. Жанагы тил кат турганда бул ой ишке ашпайт. Демек бир гана ошол тил катты. Дегеле чет сарайдын андагы бүт документтерин жок кылса, анда ал аялдын аргасы кетип, койгон шартыма макул болот эле. Ушундай санаалар менен ойлорго чарпылган Зарыл эмне кылаарын билбей чайналып көпкө жүрдү. Бир күнү бейтааныш номер менен ага бирөө чалып калды. «Алло» деп алса, аял затынын үнү чыгып, учурашып, анан өзүнө өтө эле күтүүсүз сөз айтпаспы? «Байке, биз батирдин акысын төлөйлү дедик эле. Качан келип алып кетесиз?» «Кайсы батир?» Макул, бүгүн барып алып кетейин» деген ал ошондо гана Ош базары тарапта өзүнүн мейманкана тибиндеги 1 бөлмөлүү батири бар экенин эстей калып, анан кубанганынан ушундай мүлктү унутуп койгон өзүнө таң калганынан күлүп жиберди. Аны баягы бүт үй мүлкүн сатып жатканында дагы кандайдыр унутуп коюп, эстесе дагы жакшы баа болуп берерине ишенбей жана маани бербегендигинен улам калып калган эле. Эми болсо анын капысынан эсине түшүрүүсү кандайдыр жагымдуу маанай жаратып, туюктан чыкчу жол таап берип койгонсуду. Бул мейманкана тибиндеги 1 бөлмөлүү батир Зарылдын Бишкектен эң биринчи сатып алган көлөмдүү мүлкү болчу. Окууга өткөн жылы арзан сатылып жаткан аны өзү капысынан жолуктуруп калып, чоң атасы малдарынан сатып алып берген. Андыктан ал үйдө бүт студенттик күндөрүндө жашап, жаңы үйлөнгөндөгү жубайы экөөнүн таттуу учурлары өткөн. Азыр дагы Зарылга бул батир кандайдыр туңгуюктан чыгарчу куткаруучудай, жакшы жашоонун жышаанындай сезилип, ийгиликтин башталышындай туюлду.
Чын эле ушул үйүмдү жанагы аялга жаздырып берип, чет сарайды өзүмө кайрып алсам жакшы эле болбойт беле? Айтканына караганда күйөөсү өлүп калган экен. Жалгыз бой болсо ушул үйдү алмашканга макул болор беле? Жок, ал баардык шарты бар 2 бөлмөлүү үйгө аны алмашканы жатса, каякта макул боло койсун. Тилгатта болсо $50,000 алганыбыз жазылып турса, анын теңине да бааланбаган мейманкана тибиндеги 1 бөлмөмдү алмак беле? Кандай болбосун чет сарайдын документтерин өзүмө кайра кайрып колума тийгизишим керек. Алиги $50,000 тилгатты жок кылсам, алар айласыздан мен койгон шартка макул болушат эле. Ал чет сарайда кимдер менен турат болду экен? Күйөөсү жок болсо балдар менен тураттыр. А балким жалгыз турар. Өзү бир жакка кеткенде үйдүн документтери анын бир оңой жеринде эле кала берер. Ошону өзүмө алсам эле эч бир документи жок калган аял менин сунуштаган шартыма макул болуп, эч нерсеге ээ болбой калганча мейманкана тибиндеги үйүмдү алууга аргасыз макул болот эле деген сыяктуу ойлорго келип, анын арам, туура эмес жол экенин, ал тургай кылмыштуу иш болорун билип турса да азгырылып туруп алды. Ушул ойлор менен бир күнү ал түш ой үйүнөн өзү жалгыз чыгып, машинесин айдап Төш булак айылына келип, анын аңгыраган бош борбордук көчөсү менен өтүп, машина бара алчу төштүн этегине чейин жетип, бул жерден айланасы даана көрүнгөн чет сарайдын жалгыз тамын байкап турду. 1 сааттай убакыт өтсө да андан жан адамдын карааны байкалбады. Күн эништеп батаарына баштанып калды. Акыры анда эч ким жашабайт го деген ойдо машинасын ал жакты карай айдап, бута атымча жетпей токтоду да үйгө шашпай басып барды. Каалгасын кара кулпу кайтарып, терезелеринин пардалары тартылып турган экен. Алардын жылчыгынан шыкааласа үй ичинен жыйылган жүк, салынган шырдактын чеке бели көрүндү. Демек үйдө киши жашап жаткан экен. Ал ким болду экен? Үй ээсиби же башкаларбы? Ушул суроого жооп таба албаган зарыл кыштакты карай айдап, аны аралай бергенинде алдынан көк желин баштык көтөргөн орто жашап калган аял чыгып, анын баягы өзүнө барып кеткен аял экенин машиненин жарыгынан жазбай тааныды. Ошентсе да зарыл машинесин токтотуп, арт жактагы караңгылыкка төнүп бараткан адырдын түбүндөгү үйдү карап турду. Бир аздан кийин анын бери караган жалгыз терезесинен жарык күйгөндө алиги аял үйүнө киргенин билип машинесин от алдырды. Демек аял жалгыз жашайт экен. Жалгыз болгонунан кийин үйүнө деле токтобойт болушу керек. Үйдүн документтерин каяка сактайт болду экен? Үйүндө эле сактайт болушу керек. Сейфи болбогондон кийин оңой эле колго тийгизсе болоор. Жанагы кулпуну лом темир менен катуу булкуй тартсам эле ачылып кетет. Кирем дагы акча издемиш болуп, үйдү чачып, документтер менен кошо көзгө жакшы көрүнгөн 1-2 буюмун ала кетсем, милиция уурулуктун максаты документке ээ болуу эмес, оокат тоноо катары көрүп калат. Анан үйдүн документтерин өз колума алып алсам, калганын көрө жатат элем деген сыяктуу ойлор менен үйүнө кайтып барган зарыл ойлонуп жатып, ушул ойлоруна бекип, эртеси күнү түштөн кийин кайра Төш булак айылына келип, бул жолу кара көз айнек тагынып, колуна мээлей, үстүнө спорт кийим кийип, жеңилденген ал айыл ортосундагы эски үйлөрдүн далдоосуна машинесин токтотуп, жогорулай карай басып, адыр этегиндеги үйдөн окчундап өтүп, нары жактагы карагандардын далдаасында бир топко чейин эки жака көз салып отуруп, айланада эч кимдин жогуна көзү жеткен соң гана баягы эле кара кулпу салынып турган үйгө басып келди. Ал өмүрүндө минтип уурулук кылып көрмөк тургай мындай иш тууралуу ойлонуп да көргөн эмес. Андыктан ал азыр эле бирөө келип кармап калчудай болуп коркуп, анталаңдай шашып, лом темир кармаган колдору бул ишин баштай электе калчылдай баштады. Ушундан улам олдоксон кыймылдаган ал ойлогонундай кылып, кара кулпунун илмегине ломду салып катуу күч менен булкканында, ал туруштук бергени менен кагжыраган эски каалга катуу качырады. Бул өзү чыгарган дабыштан өзү чочуп, ан сайын анталаңдай шашкан зарыл эми эч бир ойлонуп койбостон кара күчкө салып, ломдун ичке учун кычыгына тыгып, каалганы кайрып сындыра баштап,
Бир кезде кулпу салынган кулакчалардын мыктары суурулуп, өздөрү кулпу менен кошо окчун ыргып, карс этип эшик ачылып кетти. Эки жакты элеңдеп карап алган Зарыл эч ким жогуна көзү жеткенден кийин үй ичине жутунуп кирип, көзүнө андай деле көп эмериктер көрүнбөгөн соң, бир жагына идиш аяк, бир жагына аз-маз китеп, сүрөт альбому коюлган эски шкафты аңтарып, андагыларды туш тарапка чачып, идиш аяктарды калдыратып карап өтүп, эки ачмалуу күзгүнү да аңтарып эч нерсе таппай, анан жыйылган жүккө качырып, жууркан төшөктөрдү кулатып, ар бирин силкигиче ары бери ыргытып, мындан дагы жолу болбогондо эки жакты кайс салай карап, оң жактагы каалганы ачып кирип барып, ал жакта бирин экин чоң идиштерден башка эч нерсе жок экенин көрүп, кандай кирсе ошондой эле атып чыгып, экинчи бөлмөнүн каалгасын катуу түртүп ачып кирип барып, ал жакта кетмен күрөк сыяктуу дыйкандын шаймандарын, бүктөлгөн чатырдын жыгач ташын, вареньелери бар жана бош банкаларды, илинген кышкы кийимдерди көрүп, аларды бир сыйра жапыраак карап өтүп, кийим илгичти кулатып, чатырды ала салдырып, бул бөлмөдөн эч нерсе таппасына көзү жеткен соң, оозгу бөлмөгө кайра атып чыгып, ал жактагы оокаттарды карап азга туруп калды. Үйдө документтер жок экенине көзү жетип, жолу болбой калганына өкүнгүчө ички коркунучун басып, бөлмө ичине дагы бир жолу көз жүгүртө берип, жерге түшүп турган жука терезе парда артындагы кандайдыр 4 чарчы нерсени көрүп, ичинен кымылдай түшүп, эки аттап жетип барып, парданы силкип ачып, көрүнө калган жыгач үкөктү кырынан кармап өзүнө тартканында, баятадан берки үй ичиндеги калдыр шалдырдан ойгонуп кетип, бөлмөдө чоочун адам бүлүк салып жүргөнүн сезип, андан айбыгып да, айбат кылып да, окторулуп да, тар үкөгүнүн ичинде жыйрылып кайра жанып, кандай кылар алапайын таппай жаткан Айнисанын өнтөлөп баккан бала жыланы аны оң колунун ортонунун үстүнөн аткый тиштеп чагып алды. Тыздый түшкөн катуу оорудан улам кыйкырып жиберип, колун катуу силкип алганында, жылан окчун ыргып барып чачылган төшөктүн үстүнө түшүп, кайра айбат кылып ача тилин соймоңдотуп, башын көтөрүп сес көргөзө тура калганында, ансыз да катуу коркуп кеткен Зарыл сыртты карай качып жөнөдү. Чуркап баратып жылан чагып, чыдатпай ооруп жаткан ортонунун үстүнө жанашкан эки кызыл так пайда боло түшкөнүн көрүп, колун билегинен эртерээк таңа салбаса, бүткүл денесине таралып, жаздын болуп калары бир заматта мээсине жетип, кайра артка бурулуп, чачылып жаткан үй ичинен колун байлаарлык жип издеп, окчун жаткан аялдын кызыл халатынын курун көрүп, аны жерден эңип ала калып, кайра сыртты карай чуркады. Эшикке атып чыгып, халатты жерге таштап жиберип, аны буту менен басып, курун өйдөнү карай катуу тартканында чарт этип үзүлүп, үзүктөй болгон жип колунда калды. Зарыл дароо эле жипти жылан чаккан оң колунун билегине эки айлантып ороп, анын бир учун буту менен басып, экинчисин оозу менен тиштеп тартканда, колу чымырай түшүп, бекем байланып калды. Дагы да кан өтпөстөй кылып жипти бекемдей тартып байлаган Зарыл эми төмөндө калган машинасын карай айылды аралай салып уруп чуркап жөнөдү. Ал машинага жеткиче эле колу дулдуя шишип, кара көк тартып, эч нерсени сезбей калды. Ошентип жарым саатка жетпей шаардын эң жакынкы медицина бөлүмүнө жеткен Зарыл өзүн жылан чакканын ак халатчандарга айтып, анан күчтүү уунун акырындан берген таасири астында калып өзүн жоготуп жиберди.